Мен башка нерсени айтайын деп атам. Азыр Жеңиш Парпич келсе өзүнө дагы мен биздин комитеттин чечимине конкреттүү эки сунуш киргизгим келип жатат. Мындан сырткары, долбоордогу бар. Биздин оюбузча кыргыз тарап биздин бир тууган тажик элинин өкмөтү менен сүйлөшүп жатканда аларды сүйлөшүү процесси мындай татаал жүрүп атпайбы? Өкмөттөр аралык комиссиянын отурумдары биздин тарап инициатива кылган чакта дагы тилекке каршы дайыма кошуналарыбыз дайыма эле жооп бере бербейт дагы. Ошол отурумдар тилекке каршы аябай сейрек болуп келет. Менин терең оюм боюнча аларды мындай бир эпке келтириш үчүн, бир кандайдыр бир ийкемдүүрөөк болуш үчүн бир катар иш чараларды биз айтып келгенбиз. Мына апрель марттан бери айтып келатабыз. Тилекке каршы эмнегедир өкмөт аны колдонбой келет. Эң негизги эки маселе. Биринчиси бул баягы колубуздагы рычаг деп атабыз. Эч жерде бизди милдеттирилген эч кандай эл аралык документ жок. Мына эл арасында контрабанда деп калыптанып калган түшүнүк бар. Хотя ал контрабанда эмес, а реэкспорт чистой воды. Ошол контрабанданы эгерде биз мына кошуна Өзбекстан Раматылык Каримов убагында кандай жапкан болсо ошондой эле жаап койгон. Между прочим, Өзбекстан өзүнүн убагында 100% бардык каттамдарды жапкан. Темир жолду дагы, авиа каттамды дагы и автожолду 100% жапкан. Биз андай кардиналдуу кадамга баргандан кереги жок деп эсептейбиз. Бирок контрабанданы бүгүнкү күндө күйүүчү майлоочу заттардан баштап жана курулуш материалга чейин көмүр, сүлүктүнүн көмүрү 100% кетип атат ошол жака. Курулуш материал, акарачка, кока-коладан баштап бүт азык-түлүк заттарынын бардыгы мына жолчулар дагы жакшы билет. Бардык укук коргоо органдары аябай жакшы билет. Күнүнө мендеги расмий эмес маалымат боюнча күнүнө 1,5 миң тоннага чейин жүк кирип жатат. Ошону жок дегенде эми бир ай болбосо, бир жума, 10 күнгө жапканда бир жылыш болот эле да. Мен буга чейинки комитеттердин отурумунда айтканмын. 14-жылы ошондой биз практика жасаганбыз. Жапканда ошондо сүйлөшүүгө даяр болушкан. Мен эмнени айткым келет? Биз инициатива, мисалы үчүн, биздин комиссия азыр мына Жеңиш Парпич келсе да угабыз го. Биздин комиссия инициатива көтөрөт. Келгиле, Исфанада, Баткенде, же каерде учурашалы, Исфарада кайсы күнү учурашалы дейт, жооп жок. Бизге келип аткан маалыматтар боюнча ошолорду жоопко келтириш үчүн ошондой чараларга барыш керек да. Колдоого бар механизмдерди бул боюнча иш таптакыр жетишсиз жана канааттандырарлык эмес деп мен түшүнөм. Бул боюнча эч кандай аракет жасалган жок. Буну баса белгилеп кетким келет. Чечимге дагы ушундай сунуш берет элем. Бул пункт өзгөчө көрсөтүш боюнча. Экинчи жагдай, бул жерде Генштабтын ким башчысын көрбөй атам. Биринчи орун басары полковник Киришев. Мындай сунуш берет элек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы баягы биздин урматтуу президенттерибиз жайында кезиккенден кийин бүт шарттарды түзүп берген. Мешправ комиссияга иш алып барганга. Тилекке каршы иш жетишсиз кандай себептер менен? Ошол комиссиялар өзүнүн жумушун баягы детальный карталарын буга чейинки описание болуп бүткөн 554 километрден баштап Кыргызстандын түштүк батыш жагынан ошол үзүлүп калган жеринен описать этип 104 километрди аяктады. 104 километр гана бүгүнкү күндө такталды да. Бая 500 километрден сырткары. Тескерисинче ал жактан эмес, мына ызычуу болуп аткан Аксай эл өкмөтүнө Баткен жагынан баштап, түндүк чыгыш жагынан баштап такташ керек эле деп эсептейбиз. Ошондуктан экинчи сунуш биздин бюджеттин тартыштыгын эске алып, ал жерден мисалы үчүн эгерде такталбаган участокто биздин чек арачылар байма-бай каттап турса,
патрулирование үзгүлтүксүз, тынымсыз болуп турса, ошондо кошуналардын кандайдыр бир башка ойлору болсо, үмүттөрү үзүлөт белет эмес эле, үзүлөт болчу. Эгерде биздин ГПСтин комплектациясы, штаттык бирдиги жетиштүү болсо, менин түшүнүгүм боюнча чек ара кызматынын бүгүнкү күндөгү акыбалы бул максатты ишке ашырууга таптакыр жетишсиз. Штаттык бирдиги дагы жетишсиз, каржылоосу дагы жетишсиз. И өзгөчө ошол мен эми азыр тиги войсковой частьтин номерлерин атабай эле коеюн. Ошол жерде конкретно Баткенде, Лейлекте аскер бөлүктөрүнүн комплектациясы жетишсиз деп эсептейм. Ошондуктан бюджеттин тартыштыгын эске алуу менен Кудайга шүгүр биз түндүк жактан Казакстан менен жана Кытай Республикасы менен бардык чек арабыз такталып бүткөн. Ошого байланыштуу кээ бир аскер бөлүктөрүнүн ушул маселе бүткөнгө чейин передислокация, Лейлек жана Баткен райондоруна передислокация боюнча жана Генштаб өзүнүн штаттык бирлигин кыскартуу менен ГПСке өткөрүп берүү боюнча жок дегенде 500ден 1000 аскерге чейин өзгөчө контрактниктерден жана офицерлердин составынан которуп берүү боюнча ушундай сунуш киргизет элек. Эми ал өкмөт өзү сунуштап, өзү жасай турган маселе болчу. Максат биздин ошол такталбаган участкалардын биздин чек арачылар үзгүлтүксүз жана тынымсыз патрулирование жасоодо. Бүгүнкү штаттык бирлик ага мүмкүнчүлүк бербейт менин түшүнүгүмдө. Эгерде биз 500ден 1000ге чейин аскерлерди ал жака на постоянной основе которо турган болсок, ал жерде постоянно патрулирование боло турган болсо, бул процесстер дагы алдыга жылат эле жана баягы өчпөй жаткан үмүттөрүн өчүрөт эле деген ойду айткым келет. Анда эмесе мына жеке Жеңиш Парпиевич да келип калды. Анда маселени кароого өтсөк. Анда мен мындай сунуш берет элем, урматтуу Жеңиш Парпиевич, кыскача эле мына акыркы жолугушуу жана протокол боюнча маалымат берсеңиз, калган боюнча мына көбүн прессадан деле окудук. Анан кийин түз эле суроо жооп, анан долбоорду талкууга өтсөк. Каршылык жок болсо. Туура келет сиздерге. Жашырын сыр камтыган маалыматтар кандай бир сыр деле жок экен эле. Эгерде сиз бар десеңиздер, биз мажбур жабык кылабыз. Мындай кылайлык, акыркы жолугушуу боюнча жалпы маалымат берелик. Эгер мындай ички мындай себептери, мындай ичинде болуп аткан немелер боюнча да прессаны чыгарып туруп сүйлөшсүз. Аны аягында сүйлөшөлү. Ошондой болсо туура болот, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Саатбаевич, урматтуу депутаттар, жыйын катышуучулары. Кыскасын айтсак, вот былтыркы жылы биздин президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович 2 рет, 4 рет Тажик Республикасынын президенти менен учурашып, бизде мына күзгү мезгилде 16 октябрдан тартып жаңы жылга чейин бир топ жумуштар болду. Ал жумуштардын ичинде тактап айтып кетсек, биз ошол 16 октябрда Баткен шаарында учурашып, алардын делегациясы менен 3 багытты белгиледик. Биринчиси, туруктуу иштеген жумушчу топтун курамын түздүк, топографиялык жумушчу топтордун курамын жана техникалык топтордун жумушун белгиледик. Алардын графигине иштеп чыгып бекиттик. Ошонун негизинде жаңы жылга чейин 20дан ашуун жолугушуулар, ар кандай деңгээлде жолугушуулар болуп өттү. Бул жерде кандай жакшы жыйынтыктар бар. Мына баарыбызга эле маалым болгондой, тажик тараптан бул жумуштагы мындай блокироваться этилип жүргөн. Биз ошол техникалык адистердин 6 жолугушуунун негизинде биз 134 ири масштабтагы топографиялык карталарды даярдаганга жетиштик. Бул деген бизге азыр чек араны андан ары жазганга, андан ары мындай тактаганга чоң мындай жардам болот да. Негизи билесиздер, бизде 100 миңдик карта бар, мындай жалпы карта бар. Ал жерде мындай орусча айтканда погрешность аябай чоң. Ал жерде ал карта менен тактаган болбойт. Ошон үчүн биз бул жумушту азыр бүтүрүп алдык буюрса.